Депутаттар транспорт министри келбегендиктен жыйынды өткөрбөй коюшту. УКМК ишкер Салимов Көлбаевди такай каржылап жүргөнүн билдирди. Айпери Медет кызы дүйнөлүк рейтингде 1-орунду ээледи. Парламенттеги транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйыны болбой калды. Буга транспорт министрлигинин жетекчиси Тилек Текебаевдин келбей калганы себеп болгон. Комитет төрагасы Мурадил Сыдыков белгилегендей, депутаттар жол фонду жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча министрдин маалыматын, жолдорду жана жол курулуштарын оңдоочу объектилердин бириктирилген титулдук тизмесин угушу керек болчу. Депутат Улукбек Ормонов министрдин жыйынга келбегенин сыйлабастык деп баалады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов Камчы Көлбаевдин ишине байланыштуу кармалган 20 адамдын бири экенин 10 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалымдалгандай, Салимов узак убакыттан бери криминалдык чөйрөнүн мурдагы жана азыркы башчылары менен тыгыз байланышта болгон жана алардын мыйзамсыз каржылык активдерин көбөйтүп турган. Көлбаев аркылуу атаандаштарын коркутуп үркүтүп, алардын активдерине жана бизнес долбоорлоруна ээлик кылып жүргөн. 9 октябрда Салимовго уюшкан топко катышуу деген айып тагылып, ошол эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту аны 4-декабрга чейин УКМКнын тергөө абагына камоого чечим чыгарды. Сот жараяны жүрүп жаткан маалда Салимовдун кан басымы көтөрүлүп, аны тез жардам алып кетти. 67 жаштагы Салимов жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болгон. Бишкектеги Мадина базарын 1990-жылдардын башында түптөгөн. Крим авторитеттердин биринен жабыр тарткан жаран 7-каналдын редакциясына кайрылган. Анын айтуусу боюнча 2004-жылы Ош шаарында жайгашкан тери иштетүүчү заводун тарттырган. 2021-жылы соттун чечими менен заводду кайтарып алганга чечим чыккан, бирок ушул күнгө чейин кайтарып ала албай келет. 1-май райондук соту туура эмес чечим чыгаргандыктан жогорку сотто кечээ сот отуруму болуп өттү. Анда ишти кайра 1-май райондук сотто каралат деген чечим чыкты. 7-каналда айткам 9 сентябрь 23-жылы саат 10-до жогорку сотто сот болот деп. Өзүңүздөр билгендей, ошол жогорку сотто сот отуруму өтүп бүттү. Аллахыма миң мерте шүгүр. Мына сиздердин аркаңыздардан 7-каналга да ийгиликтерди билгизем. Сиздердин аркаңыздардан биз ийгиликке жетип келатабыз. Себеби ак ийет сынбайт дейт. Мына жогорку сот туура чечим чыгарып, шаардык сотту колдоп, кайра ишибизди Пербай Майский сотко жана Тажыбаев мыйзамсыз карады деп этип беле, кайра Пербай Майский сотто каралсын деп ишти ошол жака жөнөттү. Баткен облусунда 32 мечиттин жана диний 5 окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. УКМКнын маалымат кызматы Баткендин аймагындагы диний объектилердин ишмердүүлүгүн текшерилгенин кабарлады. Анын алкагында 55 мечитке, диний 6 окуу жайга дин тутуу эркиндиги, диний уюмдар жөнүндө мыйзам талаптарын сактабай, тиешелүү курулуш, санитардык эпидемиологиялык, өрт коопсуздугунун эрежелерин бузганы үчүн акт түзүлүп, көрсөтмөлөр берилген. Жайыл районунда жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 9 октябрда болжол менен саат 16:30 чамасында 1985-жылы туулган Hyundai Sonata автоунаасынын айдоочусу Калинин Жонарык жолунун 4-чакырымында түндүктү көздөй бара жатып, рулга ээ боло албай бакты сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен унаанын айдоочусу жана бир жүргүнчүсү окуя болгон жерден каза тапкан. Дагы бир жүргүнчүсү Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. Азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаардык кайгуул кызматы менен биргеликте Борбор калаада катализаторсуз жүргөн унааларды аныктоо боюнча иштерди күчөтөт. Бул тууралуу министрлик кабарлады. Маалымдалгандай, мындай иш-аракеттер ышты алдын алуу максатында жүргүзүлөт. Мындан тышкары айдоочуларга милдеттүү түрдө унаада катализатор болушу керектиги боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Зыяндуу газ көп чыкса, жеке автомобилдин ээси 7500 сом, ал эми юридикалык жактар 23 000 сом айыпка жыгылат деп айтылат маалыматта. Айпери Медет кызы бириккен күрөш уюмунун версиясы боюнча 76 килограммга чейинки салмак категориясында дүйнөлүк рейтингде 1-орунду ээледи. Бул тууралуу күрөш дүйнөсүнүн расмий сайтында маалымдалат. Маалыматка ылайык, Кыргызстандык айымдын эсебинде 82 600 упай бар. Белгилей кетсек, жаңыланган рейтингде Медет кызы Сербияда өткөн турнирдин финалында утулуп калган азыркы дүйнөнүн чемпиону япониялык Юка Кагамини ашып өткөн.
Ош облусунда уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрү кармалды. УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн алкагында кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 8 октябрда Женго Кайман аты менен белгилүү болгон Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү кармалды.